Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Бардық пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың үмметі Алла Таала тараптан жана анын элчиси тараптан кандай өкүм келген болсо, жана кандай буйрук келген болсо, ошону эч бир токтобостон жана ойлонбостон дароо кабыл алыш керек. Анткени Аллах субхана таала тараптан болгон буйруктар, өкүмдөр бул бардыгы эч кынтыгы жок, туура болуп саналат жана ар бир адамзат үчүн, жалпы мусулмандар үчүн пайдалуу. Ошондуктан Аллах субхана таала Куранда айтат: "Ва ма кана лил муъминин ва ла муъминатин ида кадаллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хiyaratu min amrihim ва ман яъсиллаху ва расулаху фақад далла далалан мубина." Момун эркек жана момун аял үчүн Аллах субхана таала жана анын элчиси кандайдыр бир буйрук чыгарган болсо, же кандайдыр бир иште бир буйрукту айткан болсо, ошол момун эркек аял үчүн эч кандай ыктыяр жок, аларда тандоо жок деп Аллах субхана айтат. Мындайча айтканда, алар дароо Аллах субхана таалага жана анын элчисине баш ийиш керек. Ким Аллах субхана таалага жана анын элчисине баш ийбесе, моюн сунбаса, анда ал ачык айкын адашууда деп Аллах субхана таала айтып атат. Жана ошондой эле Аллах субхана таала башка аятта: "Иннама кана каулал муъминина иза ду'у ила Аллахи ва расулихи ан якулу сами'на ва атa'на ва улайка хумул муфлихун." Чындыгында момундардын айта турган сөзү, эгерде Аллах субхана тааланын жана анын элчисине чакырылган болсо, ошолордун буйругуна, ошолордун айткан өкүмдөрүнө чакырылган болсо, момундардын сөзү эмне болот дейт? Ай якулу сами'на ва атa'на. Алар бир гана Аллах субхана таалага жана элчисине сөзүнө, Алла тааланын жана анын элчисинин сөзүн уктук жана баш ийдик деп гана айтышат дейт. Мына ушинткен адамдар чыныгы ийгиликке жетише турган адамдар деп Аллах субхана таала айтып атат. Мына ушуга окшогон аяттар көп. Демек, ар бир мусулман Алла тааланын жана анын пайгамбарынын өкүмүн укканда дароо ошого баш ийип моюн сунуш керек. Эч качан тандоо кылбаш керек. Мага бул нерсе ылайык келбейт, же бул нерсени түшүнө албайм, же болбосо менин устазым айтты эле, же баланча молда айтты эле, же биздин мазхабта жок деп, мына ошого окшогон сөздөрдү айтпастан Аллах субхана тааланын сөзү келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзү келгенде дароо ошону кабыл алыш керек. Бирок тилекке каршы азыркы учурда кээ бир чындыктан тайган, же болбосо бидат жолунда жүргөн, же болбосо өз каалоолорун, нафсилерин ээрчиген адамдарга кандайдыр бир иште насаат кылган болсоң, бир ката иш кылып аткан болсо, туура эмес иш кылып аткан болсо, ошого барып насаат кылып, мындай ишти кылба, же болбосо мындай сөздү сүйлөбө, же болбосо мындай ишенимде болбо, анткени бул Куранга, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө каршы келет деп айтсаң, ошону угуп туруп, көрүп туруп, мен муну кыла берем, анткени бизге башчыларыбыз, же болбосо өзүлөрү таянган илимдүүлөр ушинтип айтып берген, ошентип бизге жеткирген. Мен мундой нерсени кыла берем. Биз үчүн ошо жогору жактагы биз таянгандар, башчылар жооп берет деп ушундай шылтоолорду айтышат. Болбосо билип эле турат, түшүнүп эле турат, ушу Аллах субхана тааланын кандайдыр өкүмдө аяты бар экенин, же пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү бар экенин билип турат. Бирок ошол шылтоолоп өзүнүн адашуусун же ката ишин таштагысы келбестен жогоркуларга, башчыларына шылтап, мына ошолор жооп берет деп айтат. Эми ушундай адамдардын биз акыбалын карап көрөлү. Мына Аллах субхана таала бизге Куран китеп түшүргөн. Куран китеп бул ар бир мусулмандын мыйзамы. Бардык мусулмандар Куран китепке ишенип, Куран китепти окуп, ошого амал кылып жашаш керек. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн карманыш керек. Мына ошондой адамдар жөнүндө Аллах субхана таала да Куранда айтып кеткен. Башчыларына, чоңдоруна шылтап, чындыкты таштагандар жөнүндө.
Мына ошолордун азыркы ошо кээ бир аятын окуп силерге жеткирүүгө аракет кылабыз. Эмне себептен муну айтып атабыз? Анткени мындай көрүнүштөр аябай көп болуп кетти. Бул адамдын ыйманына зыян бере турган, өтө чоң коркунуч алып келе турган күнөөлөрдүн бири. Анткени адам баласы акыйкатты билгенден кийин ошондон жүз бурган болсо, бул демек ал тозокту көздөй бет алды дегенди билдирет. Чындыкты таштап, Алла Таалага баш ийбей, анын элчисине баш ийбей, тоң моюндук кылган болуп саналат. Ошондуктан ар бир мусулман ушундай шайтандын кылтагына түшүп калбаш үчүн сөзсүз түрдө Аллах субхана таала Куранда ушундай жаман кылык жөнүндө эмне деп айткан жана андан сактанып, алыстап жүрүш керек. Мына Аллах субхана тааланын ошо кээ бир аяттарын окуйлу. Мисалы, Аллах субхана таала Ибрахим сүрөсүндө, Ибрахим сүрөсүнүн 21 аятында мындай деп айтып атат. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ дейт. Бул жерде ошо кафырлардын баягы кыямат күнү кабырлардан тирилип, анан маңдайында азапты көргөн кезде, же болбосо дагы бир аят келет. Ошонун маанисине таянган турган болсок, ошо тозокко кирген кезде айтып атат да. Бул жерде негизи Алла Тааланын алдында ачык турушканда, ачык болушканда деп келип атат да. Башка бир аятта аны да окуйбуз. Бул ошо тозокко киргенде ушинтип бири-бирине кайрылып айтышат да. Кыскасы мына ошол кабырдан турулуп Алла Тааланын алдында тизилгенде же тозокто кафырлар мындай деп сүйлөшөт. Жана алсыздар менен, жана башчылары. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا бар тең ошо кафырлар Аллах субхана тааланына чогулуп, текеден тик туруп Алла Тааланын алдына барганда эмне деп айтат? فَقَالَ الضُّعَفَاءُ алсыздар дегенди ошо чоңдорун ээришип жүргөндөр да. Бөрөлөрдү ээришип жүргөндөр. Сокур ээришип, алардын айтканын кылып жүргөндөр. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ дейт. Ошо ээришигендер алсыздар дейт. لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا башчыларына, текеберленген чоңдоруна мындай деп айтышат дейт. إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا Biz sizlerdi erişip жүрдүк элек. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Эми силер ушул күнү ошо Аллах субхана тааланын азабынан бизди куткарып, бир аз болсо жардам бере аласыңарбы деп кайрылып атышат да. Элестетип көрүңүздөр, кыямат күнү. Анда чоңдор эмне деп жооп берип атышат? قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Аллах субхана таала бизге туура жолду көрсөткөндө силерге да көрсөтөт элек. Алла Таала бизге кутулуунун жолун баяндап көрсөткөндө силерге кутулган жолун көрсөтөт элек. Эми дейт, саваун алейна дейт. Баарыбызга эми бирдей дейт, баары. Ажази'на ам сабарна. Сабыр кылсак дагы, же чыдабай кыйналып чыдамыбыз кетсе дагы бирдей дейт да. Малана мин махис. Биз үчүн эч кандай кутулуу жок дейт. Көрүңүздөр, мына кыямат күндө акыбалдар ушундай болот. Жанагынтип шылтоологонун баары эч качан пайда бербейт. Андан кийинки аятта бул Ахзаб сүрөсүндө келет экен. Ахзаб сүрөсүнүн 64-аятынан баштап 68-аятына чейинки ошол кыямат күнүндөгү акыбал да. Алла Таала бул жерде мындай деп айтып атат. Инналлаха ла'анал кафирина ва адда лахум сa'ира. Чындыгында Аллах субхана таала капырларды кагыргышка калтырды. Жана ва адда лахум сa'ира. Жана аларга ысык тозокту камдады. Алоолонгон. Ал тозокто халидина фиха абада. Түбөлүк калышат дейт ошо тозокто. Ла яжидуна валия ва ла насира. Алар эч качан ошо тозокко барган кезде жардам бере турган, куткара турган, дос, жакын эч бир нерсени таппайт. Аларга кутулуу дагы, жардам берүү да болбойт. Яума туқаллабу вужухум фин-нари дейт. Алардын жүздөрү ошо тозокко күйгөн кезде, билесиздер, Аллах субхана таала ошо кафырларды кордоп тозокко алып киргенде беттери менен сүйрөп алып барат да периштелер. Ушундай кордук менен алып башат. Бул жашоодо жүздөрүн сажда койбой, Алла Таалага сыйынбай кетишкен болсо, кыямат күнү беттери менен сүйрөп тозокко кирет да. Ошо жолу айтты. Яума туқаллабу вужухум фин-нар. Алар ошо беттери менен сүйрөлүп тозокко кирип азапталганда дейт, мындай деп айтышат дейт. Якулуна мындай деп айтышат. Я лайтана
аттың деп арман кылып ата'наллаха ва ата'на расула. Аттың биз ушу Алла Таалага жана анын элчисине баш ийгенде жакшы болмок эле деп ошону катуу өкүнүшөт дейт. Анан ушинтип анан өздөрүнүн да өкүнүчтөрүн улап мынтип айтып атат. Ва қалу раббана, о Роббибиз деп Алла Таалага кайрып, инна атa'на садатана ва кубараана. О Роббибиз, биз башчыларыбызга, чоңдорубузга баш ийдик элек дейт. Фа адаллуна сабила. Алар бизди ушу туура жолдон адаштырып коюшту деп атат. Жана ээрчип жүргөндөр да. Анан ушу менен чектелбесин деп айтып атат. Роббана атихим дифайни минал азаб. О Алла Таала, ошо бизди адаштырган башчыларга, чоңдорго азабыңды эки эселеп көп берген деп атат. Ашырып берген азапты. Вал анхум лаанан кабира. Жана аларды чоң каргышка калтырды деп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына ушинтип жана ээрчип жүргөндөр менен ээрчилгендер, жосо ээрчитип жүргөндөр менен ээрчип жүргөндүн баары тең эмне? Тозокто бизди азапталышат. Мына ошентип бири-бирине кыямат күнү душман болот. Мына Алла Тааладан ушуну суранышат, алардын азабын эки эселентип көбөйтүп бергин деп. Эми ушул нерселерди уккандан кийин адам баласы ойлонуш керек да, көрүңүздөрбү? Бирөөгө эле бир нерсени шылтап койсо эле кутулуп кетем деп ойлойт кээ бир адам, андай эмес. Адамга акыйкат жеткенден кийин, билгенден кийин ошону карманбаса, башка бирөөнү сокур ичип кеткен болсо, мына акыбети мына дал ушундай болот. Аллах субхана таала тозоктон сактасын. Андан кийинки аятта бул Саба сүрөсүндө келген экен. Бул ошол 31-чи аяттан баштап 33-чү аятка чейин. Мына бул жерде дагы ушуга байланыштуу бир көрүнүштү Аллах субхана таала баяндап атат. Алла таала мындай деп айтып атат: "Ва qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadal Qur'ani wala billazi bayna yadayhi." Кафир болгондор мындай деп айтышты: Биз бул Куранга ишенбейбиз жана Курандан мурункуда келген китептерге ишенбейбиз деп айтышты дейт. Эми мурунку тиги Таурат жана Инжил жөнүндө айтып атат да, Таурат. Эми Аллах субхана таала ошолордун акылын айтып атат. "Валау тара из залимуна мавқуфуна ин валау тара из залимуна мавқуфуна инда раббихим" дейт. Ошол залымдар дейт, кафирлар дейт, ошо Аллах субхана тааланын алдына келип турган кездерин көрсөң дейт да. Яржи ба'дхум ила ба'дин ал-qawla yaqulu allazina istud'ifu lillazina istakbaru laula antum lakunna mu'minin дейт. Ошол Аллах субхана тааланын алдына барган кезде баягы кафирлар дейт, бири-бирине сүйлөп, бири-бири менен кайым айтышып, анан алсыздары мындай деп айтышат дейт. Yaqulu allazina istud'ifu lillazina istakbaru. Жана алсырап ээрчип жүргөндөрү текебеленип ээрчитип жүргөндөрүнө лаула антум лакунна му'минин. Силер болбогондо биз момун болот элек деп айтат да. Силер адаштырдыңар деп. Анан текебеленип жүргөн жана башчылар эмне деп жооп берет дейт? Qala allazina istakbaru. Тиги алсыздарына жооп берип атат. Lillazina istud'ifu. Алсыздарына жооп берип атат. Анахну sadadnakum anil huda id ja'akum ba'da id ja'akum. Анахну sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum. Биз эмне силерди ошо чындык келгенден кийин, силерге чындыкта келгенден кийин силерди чындыктан тостукпу деп атат. Мына баары тең кутулуп атат. Бал кунтум мужрим, балким силер өзүңөр ошо кылмышкер, капыр болуп жүргөнсүңөр. Бизге жабышпагыла деген маанайда айтып атат да, көрүңүздөрбү? Анан кайра жана алсыз ээрчип жүргөндөр айтып атат. Wa qala allazina istud'ifu lillazina istakbaru bal makru al-layli wan-nahari iz ta'muruna an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Анан алсыздары мындай деп атат. Ошо текебелленген. Балким силер бизди адаштырып жүргөнүңөрбү? Күнү түнү деп атат да. Бал макрул лейли ва нахар. Бизди айлакерлик менен күнү түнү бизди адаштырып, Алла Таалага кафир болгонго буйрубадыңарбы? Жана ошондой эле Алла Таалага шерик жасаганга, бизди ширк кылганга буйруп жүрбөдүңөрбү деп. Алар кайрылып атат, көрүңүз, чоңдорду. Тилер болсо алардан качып биз силерди эмне чындыктан тостукпу деп качып атса, тилер жок, силер күнү түнү бизди адаштырып, капырлыкка, ширкке үндөп жүрбөдүңөр. Алла Таала ширк кошконго бизди чакырып жүрүңөр деп жабышып атат. Ва асарру надамата, баары тең ичтеринен сызып, өкүнүчкө батышат дейт.
lamma ra'ul azab деп Алла Тааланын азабын көргөндө ичтеринен сызып өкүнүшкө батышат деп. Жашыр. Бүттү бирок кечти. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Жана ошо кафырлардын моюндарына чындарларды байлап, аларды азаптайбыз. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ошол ар бир адам же болсо ошолор кылган иштерине жараша жазаларын алат деп атат. Көрөсүздөр, мына булардын акыбайты мына. Кыямат күнүндө кандай шылтоо айтпасын, мына ушундай акыбалга калышат. Андан кийинки аятты айтып коелу, бул акыркы аят. Бул да ушу жөндө Алла Таала мына бул Гафир сүрөсүндө келген экен. 47-ci ayet менен 48-ci ayet eкен. Алла Таала айтып атат: "Ва из ятахаджуна фин-нар" дейт. Тозоктун ичинде жана кафырлар дейт, бири-бири менен айтышып, талашып бири-бирин жаман көрүп атат. Эмне деп? "Фа якулу дуафа" жана алсыздары эришип жүргөндөр лиллазина стакбару өздөрүнүн баштарына текебелленгендер айтып атат. "Инна кунна лакум табан фа хал антум мугнуна анна насибан минан-нар" Biz sizlerde erişip жүрдүк элек. Эми силер азыр ушу биздин бизге келген азаптын бир бөлүгүн ушу көтөрүп өзүңөр мойнуңарга жүктөй аласыңарбы деп суранып атат да. Кыйналып атат азыр. Анан тиги чоңдар айтып атат кафирлер. Qala allazina istakbaru дейт. Чоңдар айтып атат, ошо текебелленген чоңдар айтып, инна куллун фиха. Баарыбыз тең тозоктобуз деп айтып атат. Инналлаха qad hakama baynal ibad. Баарыбыз тең тозокко келдик. Аллах субхана таала чындыгында бардык перделердин ортосунда өкүм чыгарды деп айтып атат. Мындайча айтканда, Аллах субхана таала бейишке баруучуларды бейишке киргизип, адилеттүүлүк өкүм чыгарды. Тозокко татыктуулардын баарын тозокко киргизип, ошентип өкүм чыгарды. Мындайча айтканда, кутулуу жок деп атат. Баары тең ушундай акыбалда калат. Эми мына ушундай аяттарды уккандан кийин, мына ошого окшогон башка эскертүүчү аяттарды уккандан кийин ар бир акылдуу ойлонгон мусулман ушул жалган дүйнөдөн кетерин билет. Беш колдой билет. Анан ошого карабастан дагы эле сокур ээрчип, чындыкты билип, ошого амал кылбай жүрө берген болсо, анын башына өлүм тез эле келет. Бирок кыямат күнү барганда мына ушундай өкүнөт, бирок ал өкүнүш эч качан пайда алып келбейт да. Ошондуктан ар бир мусулман жакшылап илим алып, изденип, окуп, чындыкты тапканга аракет кылып, жана ошого амал кылып, бул жашоодон өткөнгө аракет кылыш керек. Алла Тааладан ийгилик сурап. Албетте, исламда карапайым адам бардык эле өкүмдөрдү биле бербейт. Эгерде мына аракет кылып Куранды же пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин окуп же угуп же бирөөдөн сураган болсо, карапайым адам түшүнө ала турган, билими жете ала турган аят хадистер көп. Аракет кылып окуса. Ошол эле убакытта оңой менен түшүнө албай турган аят хадистер да бар. Бирок аны билимдүү окуган адамдар түшүнөт. Эгерде кандайдыр бир аят хадисти, динге байланыштуу өкүмдү түшүнбөй аткан болсо, аны илимдүү адамдан сурайт да. Илимдүү адамдан. Анан ошо илимдүү адамдын мойнундагы чоң жоопкерчилик бар. Ошол адам кыянат кылбай, адилеттүүлүк менен таза исламды үйрөнүп, Куран сүннөттүн негизинде ошо сурап келген адамга, карапайым адамга туура так жооп бериш керек. Эгерде карапайым адамдын баягы ниети таза болуп, мына ушуну алым деп билем, же ушул адамды билимдүү деп билем деп чын ниети менен сураган болсо, ал өзүнүн милдетин аткара жана кутулду. Жоопкерчилик жана жооп берип аткан адамдар да. Эгерде ал чала сабат болуп, же чала издеп коюп, же жанагындай сокур ээрчиге үндөп, чындык турса, Куран сүннөттө чындык турса, аны чанып туруп, жогоруда айтылган башка шылтоолор менен жооп берип койгон болсо, жоопкерчиликти ошол алат да. Кээде ошол карапайым адам деле, мисалы айырмалап билип калат, мисалы кандайдыр бир адамдан сураган болсо илимдүү деп. Бирок ошо жообунан жакшы канааттанбай, же болбосо ошого тете бир башка бир аалымдын билимдүүнүн сөзүн же айткан маселесин угуп калып, чындык бул тарапта турбай деп, кээде карапайым адамдар деле түшүнүп калат. Ошондой түшүнүү дароо ошо чындыкты ээрчиш керек. Кыскасы, кандай адам болбосун, чындык жеткенден кийин ошону карманып жашаш керек. Ошонун аркасынан түшүп чындык амал кылыш керек. Чындыкты билгенден кийин ошондон тайган болсо, мына биз жогоруда айтылган ушул аяттын
аятта келген капырлардын баягы акыбалын көрдүк, ошондой болуп өкүнүп калат да. Албетте капырлар тозокто түбөлүк калат. Эгерде мусулман болуп шариаттагы кээ бир ушу чындыктарды четке каккан болсо, Аллах субхана таала каалап тозокко кирип калган болсо, азапталат ошонун күнөөсү үчүн. Бирок эч ким тозокко киргиси келбейт да. Бул өтө коркунучтуу. Жеке эле аны менен чектелип калса, гана башка бирөөлөрдү ошондо адаштырганда, башка бирөөлөр да сокур ээрчигенге үйрөнүп, аларды укпа, алар мындай адаштырган, Куран сүннөт дей берет, же болбосо алар вахабист, же болбосо бирден балекет салекет деп ушундай сөздөрдүн баарын айтып, элдерди адаштыргандар бар да. Ошонун баарынын тең жүгүн көтөрөт да, күнөөсүн тартат. Ошону адаштыргандык үчүн. Ошондуктан адам баласы өзүнүн жанын биринчи ойлош керек, тозоктон кантип кутулам. Адамдар тозоктон коркуп, тозок жөнүндө ойлонгон болсо, уже өзүнүн ушу кыймыл аракетин кылган иштерин, сүйлөгөн сөздөрүн баягы баамдап, байкап, абайлап мамиле кыла баштайт. Эгерде акырет жөнүндө ойлобосо, анда адам баласы каалаганын кыла берет. Ошондуктан сиздерге эскертүү, насаатым, урматтуу туугандар, колубуздан келишинче Аллах субхана тааланын динин таза кармаганга, акыйкат келгенде ошого амал кылганга аракет кылыш керек. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин жана адашуудан сактасын, чындыкты чындык кылып көрсөтсүн. Аллах субхана таала баарыбызга жалганды жалгандылык көрсөтсүн жана пайгамбарлар ээрчиген сахаба табииндердин жолунан Аллах субхана таала баарыбызды адаштырбасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.